Кайрадан аял менен уулунун кучагында. Түрк фотожурналисти Ясин Акгүл абакта 2 түн отургандан кийин жакында бошотулду. Бирок ага тагылган бир нече айыптар кала берүүдө. Эми үйүнө келип, болгон окуяларга көз чаптырып жатып, ал бизге дүйнө жүзүнө тараган айрым сүрөттөрүн көрсөттү. Биринчиси полиция чабуулу жок, газ да колдонулган жок. Анын камалышына себеп болгон сүрөттөр. Негизинен тынч өткөн, бирок тыюу салынган массалык протесттердин белгилүү сүрөттөрү. Айрымдар муну Түркиянын жан дүйнөсү үчүн күрөш деп эсептешет. Бул сүрөттөр тартылгандан бир нече саат өтүп, анын балдары уктаганы жатканда анын үйүнө полиция келген. Кызы Ипек болгону 3 жашта. Уулу Үмүт, Гарри Поттердин күйөрманы 8 жашта. Çok fazla polis olduğunu gördüm. Полицейлер көп келиптир. Алар мени камакка алуу буйругу бар экенин айтышты. Бирок кененирээк маалымат беришкен жок. Уулум уктай элек болчу. Мен ага эмне болуп жатканын да айта алган жокмун. Үйдө баарыбыз корктук. Митинг учурунда иштеп жатып мен көптөгөн ызы чууну, зомбулукту жана көздөн жаш агызуучу газдарды көрдүм. Бирок полиция үйгө келгенде андагыдан да катуу корктум. Коркунучка толгон көчөлөрдө полициянын куралсыз демонстранттарга карата ырайымсыз мамилесинин көрүнүштөрү. Дагы бир түрк журналисти тарткан бул кадрларда митингчилер ур токмокко тепкиге алынганы ачык көрүнүп турат. Yarı fiyatına yapmış. Yani arada Ясин дагы эл аралык AFP маалымат агенттиги үчүн митингтерди чагылдырып жүргөндө сабалганын айтат. Өзүнүн камалышын башкаларга эскертүү дейт ал. Yes. This message all the journalists not shooting. Ооба, бул бардык журналисттерге сүрөткө тартпагыла, сүйлөбөгүлө, видеого тартпагыла деген ишарат. Алар башка журналисттер да андай жерге барса, ушул нерсеге туш болот дегендей коркутуп жатышат. Diğer gazetecileri bu korkuyu verdiler. Швед кабарчысы Йоаким Медин сыяктуу айрымдар азыр түрмөдө. Ал терроризм жана президенттик кемсинтүү боюнча айыпталып жатат. Ал иштеген гезит ал жөн гана өз ишин аткарып жүргөнүн айтат. This is growing, the biggest street protest here in Turkey in more than a decade. Ал эми BBC-нин кабарчысы Марк Лауэн марттын аягында митингтерди чагылдыруу боюнча өз ишин аткаргандан кийин депортацияланган. Ал коомдук тартипке коркунуч келтирди деп айыпталган. Stifled. Журналисттер гана эмес, мэр Экрем Имамоглунун жакын чөрөсүндөгүлөр да коркунучка кабылган. Бул анын камалганга чейинки видеосу. Анын жактоочуларынын бири кыска мөөнөткө камакка алынган. Учурда мэрди коргоого аракет кылгандардын арасында дагы кимдир бирөө кийинки болуп камакка алынышы мүмкүн деген сезим барбы? Калп айтпайм. Албетте кандайдыр бир коркуу бар. Бирок мен айтып өткөндөй, биз өзүбүздүн принциптерибизге ылайык иш кылышыбыз керек. Жана Түркияда демократияны, мыйзам үстөмдүгүн жана негизги эркиндиктерибизди коргошубуз керек деп эсептейбиз. Оппозиция бул эркиндиктер коркунучта экенин айтып, андыктан алардын тарапкерлери көчөгө чыга берет деп эсептейт. Türkiye'de Бирок нааразылык акциялары уланып жаткан чакта өкмөт да куугун токтоосун уланта берет окшойт.